жакшы иштеп атасыңбы? Кыйынчылык жокпу? Информатика багытын мыкты өздөштүргөн Назиржандын учурда 10дон ашуун шагирттери бар. Алардын көпчүлүгү учурда жумуш менен камсыздаа болушкан. Эң башкысы Нокендик программист деген ат менен коомчулукта урмат сыйга ээ болгон замандашыбыз учурда бир катар мекеме ишканалар менен атайын келишимдердин негизинде тыгыз кызматташып келет. Башка жерлерге устаканаларга алып барып туруп, оңдоткон алып барса, оңдой албай койсо, алып келсе, оңдоп берсем, ушунда көбүрөөк рахаттанам да, башкалар калбаган ишти. Мисалы үчүн телефондор келет, программасы өчүп кеткен болот. Башка усталар жасай албаган болсо, ага программа жүктөп берсем, ушунда дагы рахаттанам. 8 жашында жүз берген кырсыктан улам эки колунан ажыраган Нокен районунун тургуну Назиржан Тайлаков учурда компьютердик технологиялар багытында колу күл адистердин катарын толуктайт. Албетте мындай ийгиликтин артында эбегейсиз мээнеттин тургандыгын ал өзү да жашырбайт. Кырсык ушу 1-классы бүткөндөн кийин болгон өзү. 4-класска чейин жазбадым. 4-класстан өзүм менен жазышты баштадым, жүрүшкөн иштеп. 9-класста кызыл менен бүттүм, кызыл кызыл. 11-де дагы кызыл менен бүттүм. Ушу көбүрөөк апам, кичинекейинде апам жардам берип жүрдү. Ушу компьютерга да иштешиме, компьютерга кызыгышуум болушуна апам эмес чоң да, жардамы чоң. Жаштагы Назиржан учурда бир үй бүлөөнүн тирикчилигин терметип келет. Ал жеке ишкерликти колго алуу менен катар үй иштерине да колкабыш кылганга убакыт табат. Кийимди алып төкүбөй. Ата-энесин, жакындарын материалдык да моралдык да жактан колдоп кубаттап турууну өзүнүн инсандык парзы деп билген Назиржанга коомчулуктун колдоосу да өзүнчө дем күч берип турат. Мамлекет пенсия берет. 1-группа инвалидмин, 3000 сом пенсия берет. Бирок ал пенсияга эле мен карап калбайм да. Кээде айрамдарда, немелерде инвалидтер күнүнө кичине тыйын белек катары бере берет. Мамлекетте кандай десем болот? Мамлекетте ушу кол болуп туруп, баягы ичип, чегип, урушуп, сокуучулук кылып жүргөндөрдү, ушуларды иш менен же болбосо ушу жолдон кайтарышты каалайт элем да. Oğlumu Nazirjan'da üyleymen deyip, toylar kılayın deyip şu üylerde remont kıldım. Назиржандын апасы да башка ата-энелер сыяктуу өз баласынын бул жашоодо бактылуу болушун жараткандан тилеп келет. Келечекте неберелерин колуна алсам деген эне болочок келини үчүн да бардык шарттарды жаратууга үлгүргөн. Oğlumu yanıga Эми менин балам да башкалар сыяктуу үйлөнсө дейм, бала чакалуу болсо деп тилейм. Биздин көзүбүз тирүүсүндө, неберелерибиз чоңоюп, ага жардамчы болсо арманыбыз жок эле. Балам кыйын программист болуп, башкалардан да ишти жакшы жасаганы менен, көпчүлүк учурда колунун жоктугу өз кедергесин тийгизип келгендиги жүрөгүмдө өкүнүч жаратып келет. şu yerde öksüp kaldım az yere.